Assalamu алейкум, ұстаз, қандайсыз? Ұстаз, сізді абдан сыйлап урматтаймын. Менің суроом төмөндөгүчө. Мен өзім аялмын. Bir балам бар, жана дагы бойымда дагы бар. Менде маселе мындай болуп жатат. Келин болуп түшкөнүм 3 жылдай болуп калды. Ата-энем дүйнөдө эрте эле каза болуп калышты. Кайын журт менен турамын. Кайын энем менен күйөөм мени аябай жаман сөздөр менен урушат. Анан дагы мени 1 жылдан бери төркүн жагыма чалып айтышат экен. Кызыңар жаман деп. Боюмда бар, аябай сыгылып жаман болуп турам. Ажырашайын десем бара турган жерим жок. Күйөөм мени тоготпой басынтып, ар кайсы жаман сөз менен кемсинтип келет. Үйлөнгөндөн бери эми кандай кылсам болот? Неге кыргыз эркектер алсыз болуп кетип жатат? Анан дагы мен экинчи аял аламын. Сен жакпай калдың деп жатат. Мени урат, согот, жакшы сүйлөбөйт. Көчөдөгү аялдарга жылуу жумшак сүйлөйт. Аябай жашоодон көңүлүм калып, жашагым келбей турат. Баары мени жемелешет, төркүн жагымдагы ошону дагы дейт. Мындайча айтканда абьюзер экен да күйөөсү. Бүт бардыгына ба сыртка чыкса жумшак, сылык, бирок аялына корса андай эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды баарыбызга ушул сөздү сүйлөйүн. Ады майдаланып кирип кереги жок, анткени бул толгон токко окшогон маселе келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга карап түздөнсөк, сүннөттө биз адашпайбыз. Өткөндө катуу ооруп калдым, кыздарым, балдарымды алып бардым. Айбекбай себепкер болуп калды да бир адамга. Жакшынакай ден соолук карайт экен. Барып калса ошо киши сонун нерсени айтып атат. Карасаңыз, сүннөттү. Жашоодо сүннөт парыз, важиптен кийин турат. Бирок адам жашоосунда сүннөт дегени, могу жан келген адамдар болушу мүмкүн сабакка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аздектеп аткарып, бизге кош колдоп таштап кеткен бартуу амал деген сөз аныктамасы. Ошол амалды жашоодо сүннөт таштаса адам, жашоосу караңгы, ден соолугу начар болот, акылына доо кетет, жашоосу караңгы болот да жалпы жонунан. Жана бир эле мисал, уктарды оң колду басып жатабыз го, кыблага жүздөнүп. Ошол медицинада ушунчалык адамга көп пайда алып келет экен. Бүт жана күндүз эркек адам бүгүнкү күндө нерв башка болот, ошонун баары нерв тамырларын басып, уйкуга тез арада уйкуга кетүүнүн аракети. Анан мусулмандар үчүн кандай мүмкүнчүлүк берген Алла Таала? Тахажжудка багымдатка турганда азандап коет экен, жанагы эме бар го, могу тузда жетишпеген йод бар го. Медицинада азан деп коет, эгер мен терминди адашпасам. Табигый жанагындай эме йод аба аркылуу берилет экен да. Багымдатта 1 саатка эле бөлүнөт экен бул. Багымдатка адам тургандан кийин, ал өзү деңгээли күчтүү медик экен айтып атат, тастыктап. 1 саатка эле бөлүнөт абада. Ошол учурда жаш балдарда башкада туруп багымдатта. Ошол абадан дем алса көпчүлүк нерсеге пайда да атат да. Сүннөт. Көрдүңүз, мен сизге түшүнүктүү тил менен медицина жагындагы бир сүннөттүн амалын айтып атамын. Жана 80% чубак устаз жүрөгү ооруйт эле го. Анан ошол киши мени да өзү ооруп калганда алып барганда айтат, 80-70% тахажжуд убагында инфаркт кармап көп адам үзүлүп кетет экен. Жүрөк баягында. Ал учурда тахажжудка туруп, заара кылып, басып келиш бул өз упражнение дене көнүгүүсү болот баягы. Даарат алып, намаз окуганда көптөгөн инфаркттын алды алынат экен да бул. Эми тагдырга жазылса башка, бирок себебин алуу максатында. Эми үй бүлөлүк жашоодо дагы бизге сүннөт амал жетишсиз. Ошон үчүн биз бактысызбыз. Бир сүннөт амалы жок ошон үчүн. Эркектер үчүн айтылган сөз, урматтуу туугандар. Айша энебиз айтат, Шамаил Мухаммадия Тирмизиде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сырттан эшиктин каалгасын кармап ачып киргенде, үйгө жаз айынын маанайы жаралат эле дейт. Аура. Үйдө майран, шатыран майран болот эле дейт. Өзүбүздөн чыккан, Кыргыздан чыккан акелер бар. Ошонун бири Тилекмат аке, Сарт акеге келип сураган. Бул сөз баккан адамдар дедиңдер. Жаман ата, жакшы ата ким дегенди айткан? Жаман ата тескери. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө чыккан тескери. Үйгө кирсе, балдары үйдөн тезирээк сыртка чыгышын самап тиленип турат дейт. Заарканып калган. Баягы жамгырда шөмтүрөп, үшүп калган таранчыдай болуп турат анын балдары дейт. Жүрөгүн баягындай үшүн алып койгон да, калтырап калган. Ошон үчүн туугандар, эркектер сыртта эмес, сыртта жигитпей жүрүш керек, калжаңдап күлө бербей. Көргөн аял деле бул кандай эркек дебейби? Мурдун чүйрөп. Зыңкыйып жүрүш керек, келбетинен сынбай, жазбай. Анан үйүнө келгенде үйүнө жумшак болуш керек. Азирет Умар не деген шайтан жөө качкан адам. Бирок үйүнө келгенде аял үчүн күйөө эле да ал киши. Аял үчүн күйөө эле. Билесиз го баягы окуяны. Чубак устаз ушундай сонун айтып берет эле го. Аялына даптанайын деп келсе, Умар экенин үйүндө маселе болуп аткан экен да, көрсөчү. Ошон үчүн туугандар, коем аял затын антип ошончо алыпсың, убагында күйдүм деп жүгүрдүң, анан келип жакпайм деп. Шариятта бул экинчини жизнь ала албайт бул. Өмүр бою алса да күнөөкөр болот. Неге? Бул азыр ал элек жатып экинчи аял адилеттүүлүктөн тайып атат.
Көп аялдуу болуп калганда мен законго эмес, шариатта айтып атам. Экинчи аялын же биринчи аялын келип салыштырып, сенин көзүңө караганда анын көзү бакыракка, элик көз, сулуу десе, ушул жерден адилеттүүлүктөн тайып бул зулумду кылган болот, арам болот. Көз Кудай берген көз. Убагында ыраазы болуп сүйүп күйүп алдыңбы, эми ыраазы болуп жаша. Анан кийин аны бетке кармаган бул эркектикке жакпайт. Бир сөз менен жыйынтыктап кийинки суроого кетебиз. Имам Муслимде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, риваят кылган хадис. Ма акраман ниса илля карим. Аял заттын урматын карим, жоомарт адам гана жайына коет. Ва ма аханахун илля лаим. Чубаксыздан жаттаган бул сөздү. Паскач, мындай төмөн, өтө төмөн, начар, болбогур адам гана аялын курдайт деп атат. Аялына күчү жетет, бирок башкага күчү жетпейт да мунун.